COVID-19 илдети башталгандан бери Баткен облусунун аймагында жерлерде атайын мобилдик бригадалар калктын саламаттыгы үчүн күрөшүүдө. Бүгүнкү күндө Баткен шаарындагы мобилдик бригада мына ушул имараттын ичинде жайгашкан. Баткен облусунун аймагында 17597 чакырууга барып, калктын саламаттыгы үчүн кам көргөн мобилдик бригаданын жумушу тууралуу сиздерге кененирээк айтып бермекчибиз. Мобильный бригаданын курамы мамлекеттик санитардык эпидемиология көзөмөл борборунун врач-эпидемиологу. Баткен облусунун кооптуу илдет чыккан аймактарында оору жуктурган жарандар менен байланышта болгон үй карантининдеги жарандарды мобилдик бригадалар медициналык кароодон өткөрүп келет. Аталган топ көбүнесе жарандарга үй карантининин эрежелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен медициналык кароодон өткөрүп анализ алышып илдеттен оолак болуусунун аракетин көрүшөт. Бүгүнкү күндө ошол мобилдик топтун негизги милдеттери ошол үй карантинде жаткандарды өз убагында көзөмөлгө алыш, өз убагында 12-нчи күнү барып лабораториялык анализдерин алуу, андан кийин жанагы бейтаптар стационардык жардамды алгандан кийин чыккандан кийинкилерди көзөмөлдөө 14 күн, жанагы контактный деп коет, ошолорду дагы биз көзөмөлгө алабыз. Ошол жердеги санитардык эпидемиологиялык режимдерди сакталышын көзөмөлгө алабыз. Негизи ошол баштапкы санитардык жардамды көрсөтөбүз да. Облуста адегенде 29 мобилдик бригада иш алып барган болсо, Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык учурда облус боюнча 14 көчмө медициналык топ иш алып барууда. Илдеттин кооптуу чөйрөсүндө калктын саламаттыгы үчүн 14 дарыгер, 3 медайым, 6 дарыгер эпидемиолог, 4 жардамчы эпидемиолог жана 14 айдоочу эмгектенүүдө. Алар үчүн мамлекеттен убадаланган компенсациялар негизги айлык аяналары өз убагында төлөнүп жатат дейт көчмө медициналык топтун облустагы координатору. Ошондо биздин дарыгерлерибиз 3000ден алса, ал жерде инструктор дегенибиз бар. Ал инструкторубуз орто медициналык кызматкер 2500ден алат. Анан санитардык транспорттун айдоочусу бир суткасына 2200 сом кайрылган. Негизинен 22 күн иштей турган болсо, дарыгерибиз 66 000 алат, орто медициналык кызматкерибиз 55 000 алат, жанагы санитардык транспортту айдоочусу 48 400 сом алат. Компенсациялык төлөмдөр өз убагында берилип келе жатат, бирок жанагы негизги айлыктан тышкары булар 10 күн кечиктирилип берилет. Баткен облусундагы көчмө медициналык топторго канчалык акчалай колдоо көрсөтүлгөнү менен алардын ден соолугу дайыма кооптуу чөйрөдө болушат. Илдет башталгандан бери топто эмгектенген 3 дарыгер да илдетке чалдыккан. Бул башка жактарга салыштырмалуу аз көрсөткүч экендиги маанилүү. Анткени санитардык талаптарды сактоо жакшы жолго коюлган дешет. Бирок күнүнө облус аймагында 150дөн ашуун чакырууларга барышкан мобилдик топтун жумушу оңой эмес дешет адистер. Кээ бир учурларда өмүр үчүн күрөшкөн мүнөттөр жарандардын ар түрдүү мамилеси да бул жумушта кошумча түйшүктү жаратканын айтышат. Алло. Мобилдик бригада угуп атат. Чындыгында аябай оор. Биз бир күндө мисалы үчүн 30-40 үйгө барабыз. Эми 5 кол тең эмес дегенде ар кандай адамдар бар. Кээ бирлери барсаң түшүнбөй, киргизбей кубалап салышат. Анан кээ бирлери болсо бирөөсү түшүнсө, экинчиси күйөөсү же болбосо башка атасы, энеси дегенде ошолор түшүнбөй ар кандай жанагыларга барабыз да. Анан биз анда учурда бул жерде милиция кызматкерлерин чакырып, участковыйлар менен анан чогуу иш алып барабыз. Негизи күнүгө эле болуп турат. Себеп дегенде оор акыбалдагы адамдын үйүнө барсаң, бир аура башкача болот да. Бүт үйүндөгү туугандары, бүт үмүтү бизде эле болуп тургандай сезилет да бизгечи. Анан ал жерде ичиңе атышып, ошол колдон келген бүт бардык жардамды жасай ийгиң келет. Анан текшертирип, аларды алып барып жаткырабыз. Илдет менен күрөшүүдө өзгөчө салым кошуп жаткан көчмө медициналык топтордун жумушунда көйгөйлөр да жок эмес. Аталган топтун көйгөйлөрүн чечүү үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатканын сураганыбызда кайрылуулар жасалып, каттар жолдонгонун көрө алдык. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бул жердеги өкүлчүлүгү Баткен областынын 3 маал тамак менен камсыздайт эле. Бирок 1,5 ай болуп калды, тамак аш жок.
Ошон үчүн ошол дарыгерлер өздөрү тамактаныш үчүн кээде ошол ашканага барышка туура келип атат да. Ошол жактан жуктурган күндөр болду деп ойлойбуз бизче. Себеби алар барып ошол тамак ашка ылайык ошол керектүү азык заттарды алып келишке туура келип атышаттыр. Ошого байланыштуу ошол жерден жуктурганга кооптуу болуп атышат да. Ошол маселе чечилбей келе жатат. Бул боюнча мамлекеттик администрациянын өкүлдөрүгө жазганбыз, шаар мэрине кайрылганыбызда шаар мэри бизге 5000ден ар бир ошол курамдагы дарыгерлерге бөлүп берген. Ошону кайрадан жандандырып, ошол эгерде бизди тамак аш менен камсыздай турган болсо жакшы болот эле дейм да. Ошол бизди ошол көбөйүш ошол. Көчмө медициналык топ облус аймагындагы бир катар тиешелүү тараптар менен тыгыз иш алып барат. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат демекчи, ар бир жаран илдеттин таралып кетүүсүнө жол бербей, кокус тумоолоп калганда жашырып оор акыбалга жеткирбей, көчмө медициналык топтун кызматтарынан пайдалануу менен башкаларга вирусту жайылтпастан сакаюуга болот. Каныша Яшымова, Медер Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары.